Саламатсыздарбы, сүйүктүү Соло ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз жакшы бир клиптин презентациясына келген учурубуз. Тагыраак айтканда, Жан Сабыровдун "Унутпайм сени" аттуу ырына жакшы бир өзү айткандай Кыргызстанда жок клип тартылды деп сөз берип турган учуру. Дал ушул презентациядан силерге дагы репортаж жасап көрсөтөбүз. Азыркы учурда элдер клипти көрүү үчүн залга кирип бара жаткан учуру. Биз дагы алар менен чогуу киребиз. Анда кеттик. Жакшы нерсе экен, жакшы преподносят, клиптин алдында жакшы реклама. Клип YouTube каналга чыкты, көрүңүздөр, кириңиздер. Барыңыздарга биринчиден аябай сүйүнүп турган учурум, кубанып турган да учурум. Ушундай шоу бизнестен гана эмес, жашоодон тапкан жакын адамдарым келип отурасыздар, ар бирөөңүздөр. Жанымда таланттуу ырчы, ажарлуу айым Сырга Сагынбекова турат. Кандай, саламатсызбы? Саламатсызбы, жакшы, өзүңүздөр кандайсыз? Манайгандай негизи эле клип презентация болуу деген качан чыкты негизи эле? Мурда эле бар беле негизи эле ушинтип көп адамдар чогултуп алып презентация кылган? Билбейм качан чыкканын, бирок бул дагы жакшы нерсе экен. Жакшы преподносят, клиптин алдында жакшы реклама деп ойлойм. Анан Жанды куттуктайм, убакыттан пайдаланып, Азамат Жан аябай сонун эмгектерди жаратып тынбай иштеп атат. Куттуктайм. Анан ошо куттуктаган келип калдык. Буюрса, азыр клипти көрөбүз. Жаникиниме ийгиликтерди каалайм. Дагы эмгеги алдыга умтула берсин, артыла берсин, угарманды топтой берсин, көрөрмандарды топтой берсин. Кубанычтабыз. Эми азыркы учурда ким мындай презентация жасайт? Только Жан Сабыров жасайт. Молодец, куттуктайбыз. Өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, акыркы жолу качан кайсы клипти тарттыңыз? Жана алда качан клип тартуу ойлоруңузда бар? Кызым деген клип февраль-март айында эле чыкты. Буюрса, жаңы клипти мына бүгүн азыр ушул силер баарыбыз турган жерден клипмейкер экөөбүз сүйлөшүп атканбыз да. Тарталы июндун башы менен деп. Аталган клипти тарткан клипмейкер Темирлан Алдаяровдун жанында отурабыз. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы? Ушул клиптин тартылуу иштери жөнүндө айтып берсеңиз, канча убакыт тарттыңыздар? Негизи эле тартылуу иштеринде кандай кыйынчылыктар болду? Бул клипте деген основном бир күндө тарттык. Калганы бир ырдаган жерлерин экинчи күнү тарттык. Ошондо бир 2 күндө бүттү. 1,5 күндө болду. Жакшы бүтүрүп алдык буюрса. Анан негизи эле ырчылар менен иштешкенде мындай кыйынчылыктар жаратпайбы? Ким менен иштешкен кыйыныраак, ким менен иштешкен оңоюраак кыргыз шоу бизнесинде? Ар кандай баары эле уже кышып калганына көнүп калган. Бирок Жан Сабыровдун аябай так экен да, мындай баарын даярдап, бүт уже саат менен тактап, бүт тартылчу жерлерди, арендаларды сүйлөшүп, эч кыйналган жокпуз. Баарды саат менен эле тартып бүтүрүп алдык. Аябай мындай оор күн болду тарткан күнү. Баары бир күнгө болгону. Анан буга чейин да башка клиптер тартып жүргөнсүз да, дал ушул клипти мындай өзгөчө клип болду деп айта аласызбы? Ооба, өзгөчө эле клип. Бул ошо мурда тартылган биринчи клибин уланысы. Ошон үчүн жакшы элдерге жагат деп ойлойбуз. Көңүлгө бакыт толгон жыргалып
Seni unutmayın canım seni. Unut albay koydum canım ben seni. Бүгүнкү кеченин эң негизги күнөөкөрү Жан Сабыров мырзанын жанында турам. Саламатсызбы? Клиптин презентациясы менен куттуктайбыз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Манай сонун, бары сонун. Негизи клип 3 мүнөттүк клип болгону менен артында көрүүчүлөргө көрүнбөгөн ополтоодо эмгек бар. Ошол нерселерден бир аз айтып берсеңиз, клип тартууда негизи эле эң алгачкы эле кыйынчылык жараткан нерсе эмне? Негизи сценарий жазуу, мен ар бир клиптеримде өзүм сценарий жазам. Бул сценарийди мен жарым жыл жаздым, анткени бул биринчи Сагынамын деген клибимдин уландысы. Кандай болот, кандай кылсам деп ойлонуп атып жаздым. Анан кыйынчылыктары бул даярдануу, монтаждоо, анан локацияларда барып катышуу, актерский мастерство. Анткени өзүм катышам ар бир клиптеримде актер болуп. Анан бул жерде эң оор болгону бул ушу водопадка кирип суу болгон эпизод. Демек, муздак сууга, Муздак сууга, эмеден, тоодон прямой ледяная вода деп коет орустар. Аз көрүүчүлөргө да кызык болот болсо керек. Ал эмне депчи? Демек, клиптен сөзсүз түрдө көрүшө алат ал нерселерди. Клип YouTube каналга чыкты. Көрүңүздөр, кириңиздер. Ошол. Клип тартууда канча убакыт кетти? Канча убакыт тарттыңыз? Жана клип тартууда негизи эле башка клиптериңиз болобу? Ким менен иштешесиз? Негизи буга чейин бүт клиптеримде Мирлан Саткынбаев деген агабыз менен иштешчүбүз. Бул клипимди Темирлан Алдаяров деген мыкты байкебиз тартты. Сонун кылып тартып берди. Анан даярдандык, бир ай даярдандык, жарым жыл сценарий жаздым, бир ай даярдандык, 3 күн тарттык. Демек, сценарийге аябай көп убакыт кетирипсиз. Бул кандайча, мисалы, сценарий эмнеден алып жаздыңыз? Түш көрдүм. Жашоого бир кайсы бир деңгээлде тиешеси барбы? Аябай бул бир орусча айтканда познавательный клип. Муну көргөндөн кийин көбү жашоого көз карашы башкача болот деп ойлойм. Анан эгерде адамыңды сүйсөң, эч нерсени караба, жаман болобу, жакшы болобу сүйсөң, ошол нерсени кабыл алып жашаш керек деген нерсени көргөзөт да бул клип. Ар бир ырч эле клиптерин тартууда бир өзгөчөлүк жараткысы келет, башкалардан айырмаланып. Сиз негизи эле кандай өзгөчөлүктөрдү колдондуңуз? Кандай өзгөчө нерсени күтөбүз? Мындай сценарий Кыргызстанда жок деп бир эле сөз менен айтайын. Анан мындай ырчлар ырдап аткан кадрлар болот го клипте. Андай да жок. Фонтанга водопадка кирип алып туруп, суу болуп туруп, баш менен монтип туруп ырдаган кадр дагы жок. Анда бизге сизге эркин микрофон берели, көрүүчүлөрүбүзгө бир кайрылуу жасаңыз. Жалпы Solo Media каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү силерге чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Мына ушундай келип менин майрамымды биргеликте тең бөлүшүп отурасыздар. Чоң рахмат. Кирип көрүңүздөр, лайктарды басыңыздар, ушул видеонун астына комментарийлерди таштаңыздар. Solo Media'га каналына катталыңыздар. Жода манаңыздарга кандай